Балыкчы шаардык пляждарында сууга түшүүнүн коопсуздугу боюнча вице-мэр милиция тазалык ишканасынын жетекчисинин катышуусунда рейд болуп өттү. Рейдтин жүрүшүндө пляждардын коопсуздугу текшерилип, андагы шарттар, куткаруу посттордун, атайын тосмолордун курчоосу боюнча маалыматтар алынды. Бул жерде чуңкур жерлер бар. Бул жерде билбей келип чөккөндөр көп болот, катталат. Анан бул жердин баарына белгилер коюлган, түшпөөгө кооптуу деп. Бирок ошого карабастан келип, көптөгөн кишилер ушул жерге түшөт. Шаарыбызга келген коноктордон өтүнүп кетет элек, суранып кетет элек, ушул адамдар түшпөгөн жерлерге келип түшпөсүнө. Бул жерлерде мурун сайыз убагынан калган көлдүн ичинде кооптуу темир тезектер бар. Ошондой эле чуңкурлар бар. Ушул жерде билбегендерге алдын ала эскертип айтат элек, суранат элек. Анан биздин атайын толкун, сейил эс алуучу жайларыбыз бар. Ошол жерде куткаруучуларыбыз да турат. Ар дайым көзөмөлдөп турабыз. Ошол жерлерге барып эс алууңуздарды суранып кетебиз. Ошондой эле эс алуучуларга суудагы коопсуздук эрежелери эскертилип, кырсыктардын алдын алуу үчүн тыюу салынган аймактарда сууга түшүүнү көзөмөлдөө, агымы күч, тереңдик жана башка коркунучтардан сак болуу боюнча маалыматтык материалдар таратылды. Туристтик мезгили 2024 эс алуучулар жылдан жылга бул балык шаарында дагы келүүлөр көбөйүп баштады. Ошол себептен сууга чөгүү, көлгө түшүү жана башка бир терс көз караштагы нерселердин алдын алуу максатында быйыл баарыбызга маалым болуп атат. Жылдан жылга көл тартылып атат. Ушундай пристерде түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсөк, көлдөр тайыздап, азыр секирип түшүүгө болбой атат. Ошол себептен бүгүн бир алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Муниципалитеттик пляждарда өз ишин билген куткаруучулар эртеден кечке чейин иштеп, буйкалар орнотулуп, кайыктар жана башка керектүү каражаттар коюлган. Бүгүнкү ушул кооптуу аймактарда айтылган ушул Кызыл Таш, Көк пристан, ошондой эле 8-й судремзавод, анан ошол резиденция правительский деп коет, ошол жактарда атайын белгилер коюлган, ал жерге түшүүгө тыюу салынат. Себептен булар кооптуу аймак болуп эсептелет. Анан ошондой эле азыркы күндө ошол Балыкчы шаарынын көлүнүн аймагында 2 пристан катталган. Булар кооптуу аймактарда коюлган пристандар, жээктери тайыздап кеткен. Ал жерде көрнөк чарнактын баары илинип, коопсуздук эрежелери айтылып, эрежелердин баары сакталган. Бирок ошого тилекке каршы ал жерди билбей бүгүнкү күндө баардык жарандар баары барып капышып түшүп келатат. Муну эскерте кетчү нерсе, бул кооптуу аймактарга түшүүгө уруксаат берилбейт. Эң негизги түшкөн жерлер бул муниципалдык пляждар болуп эсептелинет. Ал эми жогоруда айтып кетчү нерсе, бул почта пляжында дагы 2 кооптуу аймак бар. Ал жерде ямалар жайгашкан, аякка да түшүү тыюу салынат. Мындан сырткары суудагы кырсыктарда биринчи жардам көрсөтүү боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Чыгарып, алыс жактан чыгарып келгенче артынан уже моторлор келип калат. Моторго чыгарып келебиз. Анан ошол мотордун ичинен үстүнөн карап чыгарабыз. Бизде постоянно машина спид фото, ошондон бир сыра жетип атып, бир сыра пульстарды текшеребиз. Тырышпаган жерлерин сразу эле карайбыз. Ошолорун карап чыгарып кетебиз. Кошумчалай кетсек, бул рейд шаардык пляждарда коопсуздукту жогорулатууга, кырсыктардын коркунучун азайтууга, трагедиялардын алдын алууга багытталган.